Кыргыз эли өзү кеп баштардын алдында өнөр алды кызыл тил деп сөзгө аябагандай урмат менен мамиле кылып келген эл. Мурункудан калган сөз, мура кылып алган сөз, муштум болуп түйүлсө музду жарган балбан сөз деп кадимки Манас баянын баштардын алдында дагы сөзгө кулдук уруш экендигин баса белгилеп айтып келишкен. Башканы коюп Манасты айт дейт. Кыргызда өнөрү бар адамды өнөрүң болсо өргө чап деп өнөрлүү адамдарга өзгөчө урмат сый менен мамиле кылып келишкен. Өнөрлүү адамдарга төрдөн орун бошотуп беришкен. Төкмө келсе төр бошот деп төрдөн орун берип, ошо элдин кубанычын, кайгысын, тарыхын, жашоо образын толук бойдон кыргыз эли күүлөрүндө, дастандарында, жана ырларында, уламыштары менен эпостарында калтырып келген экен. Мынакей биз бүгүнкү айтыла турган кепти кыргыздын күүлөрү жөнүндө кылмакчыбыз. Эң биринчи аткарыла турган күбөнүн аты ибарат кадимки Карамолдо Орозовдун чыгарган күүсү.
деп чертишкен.